очки жасоону эң башынан баштап эң негизги идея келгени бул жыгачтан галстук жасоодон баштаганбыз да. Анан жыгачтан галстук жасап биз деген Кыргызстандын элдерине мындай тартуулаганда көп мындай негатив келди. Анан негатив дегенде кандай тактайдан ушундай жыгачтан жасасак болобу, кандай болот деп. Анан кийин биз болсо ошонун үстүндө иштей берип жакшы мындай модельдерди жасап, дизайн менен иштегенден кийин анан кийин мындай элдерге ошол жага баштады да. Анан кийин ойлонуп отуруп биз дагы эмне жасасак болот деген максат коюп, интернеттен алып караштырсак, биз деген жыгач менен ушул очкилерди, көзайнектерди жасоого мүмкүнчүлүк бардыгын көрдүк да. Анан кийин биз дагы ушул Кыргызстанды элдерине сурамжылоо жүргүзсөк, бизге чейин мындай башка чет мамлекеттен эле очкилер келишкен, жыгачтан жасалган, бирок алар өтө кымбат болушкан да. Анан ошол максат мындай карап, өзүбүз ошол Кыргызстандан өндүрүлүп чыккан очкилерди жасайлы дедик да. Себеби дегенде тарыхта болгон эмес, бул очки жасоо Кыргызстанда да. Эми буйруса биз деген ушул жыгачтан баштап дагы уже очкилердин кийин пластиктерге дагы өтсөкпү деген максаттарыбыз бар. 2015 жылы күздөн баштап ошо очкини биз деген жаңы жасап баштаганда аябай мындай кыйынчылыктарга туш болдук да. Себеби дегенде бул эң биринчиден көрүнүшү мындай эле жеңил болгону менен биздин адамдын бетинин түзүлүшү өтө татаал болгондуктан ошол очкилерди бетке тандаш, туура тандаш өтө кыйын экен да. Анан кийин формасын тандоо да. Ошол менен биз деген дизайндарды өзгөрттүк. Бул деген мисалы очкинин өзүнүн белгилүү бир градуста өзүнүн эмелери бар, ийилгендиги, бетке жараша. Бул деген душка деп коет. Ошолордун дагы ийилгендиген бул даражага жетиш үчүн биз деген жарым жыл ороттук да. Биз деген сапатына жетиш үчүн анан бир жарым жылдай убакыт коротуп 200дөн ашык ушундай көзайнекти биз деген жараксыз кылдык да, мындай айткандачы, опыт кылыпчы. Очкилер негизи 3 эмеге бөлүнөт. Этапка. Биринчи, экинчи, үчүнчү деп. То есть ал деген өзүнүн мындай пайда болуусунан келип чыгат десек болот. То есть биринчиси это биринчи стадияда, экинчи стадия, үчүнчү стадия болот. Азыркылар бул үчүнчү стадиядагы көзайнектер десек болот да. Үчүнчү стадия деген кандай доработанный да. То есть керектүү биздин ошо бетке отура тургандай кылып, мындай даражага иштелип чыккан да. Бул деген дуб, американский орех, венге, палисандр жана косипа деген 5 түр жыгач бар. Бул жыгачтардан бул Америкадан келет, көбүнчөсү, анан кийин Африкадан келет. Ар бир жыгачты таныштыра кетейин силерге. Мисалы, бул косипа деген жыгачта. Бул деген күрөң түстө жана мунун текстурасында сары болгон бир бөлүкчөлөрү бар да. Ал бөлүкчөлөр күнгө чыкканда мындай алтындай болуп мындай жалтырап берет да. Ошонусу менен бул өзгөчөлөнөт. Ал эми бул болсо венге жыгачы, кара венге да. Бул атайын дизайнда жасалган. Бул деген тышкы маңдайкы бети кара венге, ал эми ичи жана душкалары бул деген америкалык жаңактан жасалган да. Мынакей биякта Made in KG дегенибиз бар. Шишип көп кетпес үчүн биз атайын каптоочу каражаттарды колдонобуз. Ал деген мисалы күнгө чыкканда күйүп кетпейт, сууга түшкөндө көп кетпейт, сиз айткандай. Биздикин колдоно десек, муну биринчи жыгачты алып эле муну жасабайбыз. Анткени жөн эле жыгачты алып жасап койсоң, анын эмеси сапаты анчалык болбойт, сапаты сынма болуп калат. Муну сөзсүз түрдө өзгөчө бир технологиясы менен жасалып, кесилип, технологический бир өндүрүштө чыгып анан бизге келет. Биз аны колдонуп, анан сапаттуу бир очки чыгарганга аракеттенебиз.
19 этап бар. Башында жыгач келет, жыгачтар чапталат, форма берилет, форма берилгенден кийин кесилет, кесилгенден кийин шлифование болот. Калды болгондон кийин анан чогултулуп баштайт. Чогултууга азыркы учурда мен жооп берем, анткени акыркы процесс десек болот мынчу. Чогултуудан кийин, анан майлоо десек болот да. Майлооганда биз гипоаллергендик десек болот. Анткени эл биринчиден муну экопродукт деп эсептешет. Жыгачтан дегенден кийин, анан ошон үчүн биз дагы ушул экопродуктка жооп бергенге аракеттенебиз. Негизи бир очки бир күндө даярдаса болот. Бирок биз бир даярдаганда, мисалы үчүн 15-20 очкини бир даярдайбыз. Анткени бирөөнүн артынан бирөө кете берет да, конвейер болуп. Биз башында бул очкилерди жасоодо кол менен чийип кагазга формасын. Анан кийин тиякта канет көрсөткөн станокто кезип алчубыз да. Анан кезип алганда могу формасы симметрия болуп чыкпай, кол менен жасалгандыкы даана так чыкпагандыктан биз деген атайын ушу аппарат сатып алып, станок. Ошол станокко ушундай формаларды чийип беребиз. Бул форманы анан ал станокко өткөрүп бергенде ал бизге так жана мындай симметриялуу кылып чыгарып берет да. Италияны байкасак, бул деген кийимдери менен өзүнүн дүйнөгө таанымалдуу, өзүнүн кийимдери менен, аксессуарлары менен, сумкалары мененчи. Ошол эле сыяктуу биздин ушу келечекке болгон мындай бир кадам таштообуз, мындай Кыргызстанды ошол жагынан көрүүбүз. Бул эме да, Бишкек бул маленькая Италия сыяктуу да. Себеби дегенде мынакей уже таможенный союз боюнча бизге Кыргызстанга именно ушул кийим жагынан келишип, кызыгуу артып атат да. Ошол менен бирге биз дагы ушул аксессуарларды дагы жоң калтырбай, ушул уникалдуу көз айнектерди чыгарып, ушул бир тартуулап, бир өзүнчө бир Италия кылсак деген эме бар да, максат бар да келечекте.